Алмамбет Шыкмаматов арыз жазган УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев камакка алынды. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев кармалды. Бул тууралуу Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынан билдиришти. Ушул жылдын 14 январында Башкы прокуратура тарабынан Алмамбет Шыкмаматовдун жана башкалардын арызы боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш иши ачылган. Арызда Жогорку Кеңештин депутаттары Алмамбет Шыкмаматов, Аида Салянова жана Өмүрбек Текебаев Сегизбаев тарабынан эл алдында жалган караланып, кылмышка айыпталгандыгы айтылган. Тактап айтканда, УКМКнын мурдагы төрагасы Белизге аталган ишке тиешеси бар экендиги белгиленген. Башкы прокуратура менен Аскер прокуратурасынын сотко чейинки өндүрүштүк иштеринин жүрүшүндө Абдил Сегизбаев тарабынан жогорудагы кылмыш иштери аткарылгандыгы тууралуу далилдер алынды. Буга байланыштуу Сегизбаев кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылат. Маалыматта учурда аталган кылмыш иштерине башкалардын тиешеси бар же жок экендиги аныкталууда. Булак Супер КЖ. Пневмония болгон белгилүү хирург Талант Өмүрбеков реанимациядан чыга элек. Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасына түшкөн белгилүү балдар хирургу Талант Өмүрбековдун абалы тууралуу аталган медициналык жайдын жетекчиси Гүлжигит Алиев маалымат берди. Эске салсак, Өмүрбеков 19 январда эки тараптуу пневмония менен оор абалда ооруканага жаткырылган. Акыбалы турукташып калды, бирок дагы деле жандандыруу бөлүмүнөн чыга элек, деди Алиев. Талант Өмүрбеков Кыргызстанга таанымал дарыгер. Ал Бишкек шаардык тез жардам балдар клиникалык ооруканасынын мурдагы дарыгери. Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын балдар хирургиясы кафедрасынын жетекчиси, профессор, медицина илимдеринин доктору. Булак Абал КЖ. Садыр Жапаров алгачкы иш сапарын Орусиядан баштайт. Садыр Жапаровдун алгачкы иш сапары Орусияга пландалып жатканы айтылды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Равшан Сабиров Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында билдирди. Анын айтымына караганда, Садыр Жапаров Кыргыз өлкөсү үчүн жаратылыш газына болгон бааны төмөндөтүү маселесин көтөрүп, алгачкы иш сапарын Орусиядан баштоону пландап жатат. Белгилей кетсек, бүгүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйыны өттү. Анда 4 маселе каралды. Булак Абал КЖ. Экс-вице-премьерлер Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова суракка чакырылды. Экс-вице-премьерлер Аида Исмаилова жана Алтынай Өмүрбекова Финпулго суракка чакыртылды. Бул тууралуу Супер КЖ порталына күч органдарындагы өздүк булактары билдиришти. Маалым болгондой, эки вице-премьер эртең 26 январда сурак берет. Исмаилова 9:30 чакырылса, Өмүрбекова 15:00 чакырылган. Булак Супер КЖ. Кудрет Тайчабаров Анжеликага көз тийди. Бул тууралуу Бишкек ЭАнын башкы директору Кудрет Тайчабаров жеке Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Кырсык таптыр, батыраак сакайып кетсин, эң башкысы аман калыптыр. А мен башка нерсеге көңүл бургум келди. Албетте, кырсыктын официалдуу себеби унааны башкара албай калгандык болушу мүмкүн. Чолпон ата жактан кургак жол менен зымырап барып, анан түпкө жеткенде тайгак жол башталганда жол тандабас, эчтеке болбойт деген ой менен катуу кете берген. Анжелика көптөн бери машина айдаса да, алыска жолдо тайгакта кандай айдаш керек экенин билбегендик болушу мүмкүн. А балким рулда башка бирөө болгон. Ошентсе да бул вариантта таржибасыздык билинип турат. Бул вариант Европаны батышты бүтүп келген, көз тиүү динге ишенбеген типа продвинутуйлар үчүн негизги вариант. А менин вариантым Чубагажы айткан вариант. Менде убагында жол кырсыгына кабылганымды билесиздер да. Ошондо Чубагажы Инстаграмымды удалдетип салышымды талап кылган. Инстаграмда силер каякта жүргөнүңөрдү, эмне жегениңерди, эмне айдаганыңарды, түз эфирге кирип үйүңөрдү, балдарыңарды көрсөтө берет экенсиңер. Ал жакта бирөөнүн ийгилигин туура кабыл алууну аңдай албаган жаштар, өтө карапайым адамдар олтурушат. Ошолордун керенеси кирет, көзү тиет, назары түшөт. Фейсбукта адам акылы менен, аракети менен мактоо алынышы мүмкүн. Фейсбуктагыларды тамак аш, кийим-кечи, байлык менен таң калтыра албайсың. Ошол себептен Инстаграмыңды токтот деп 100 000 жетчү баракча жалка кеткен. Ошол окуяны эстесем, Кыргыз Инстаграмда эң көп подписчиги бар Асель Кадырбекова менен Анжелика окшош жол кырсыгына кабыл болтурат. Экөө тең барган жериң, кийген кийимиң, жеген тамагың, айдаган машинасың, балдарыны сүрөт видеолорун жана башка карапайым адам суктана турган нерселерди жүктөп койгондон сырткары коомчулуктун тепкисинде калган жаңылыктарын айта калышып, кайып болуп калышчу элем.
Ошондо Кудай сактаса экен деп ойлочумун. Эл кыйналып турганда өзүнүн жашоосу менен элди суктантыштын кереги жок го дейм. Балдарыңардын сүрөтүн чыгарууда туура эмес. Жаш балдарга кирне кирсе диагнозу жок эле оору быйлай берет. А эң жакшысы бат-баттан садака берип турган жакшы. Садака любой баледен сактайт. Кирешенин бир бөлүгүн садакага бериш керек. А бул сулууларыбыз Instagram аркылуу күн сайын киреше алып турушат. Кайрымдуулук иштерди жакшы жасашат, бирок күн сайын садака бергенде унутуп калышса керек. Сыноону берген жараткан шыпасын кошо берет. Анжелика кызы менен батыраак сакайып кетишсин. Ал эми жогорудагы мисалдар башкаларга сабак болсун. Биринчи, жол тандабастар тайгакка туруктуу эмес. 10 жыл рулда болсоң дагы тайгакта такшалбасаң, кыбыраганың оң. Экинчи, жеке жашооңду көрсөтүү көз тийүүгө алып келет. Көз тийүүдөн адам өлүп да калышы мүмкүн. Үчүнчү, бала чаканы элге көрсөтпөй, интернетке көрсөтпөй чоңойткула. Төртүнчү, садака ар кандай баледен, ойдо жок чыгымдардан, оору, сыркоо, кырсыктан сактайт. Бешинчи, башка бирөөнүн башына düşкөндөн сабак алууда коопсуздуктун бир түрү. Булак аргумент KG. Камчыбек Жолдошбаев түрк бизнесменин коркутуп тапанча такаган. Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Таксим кафесинин ээсин Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин адамдары коркутуп жатканы айтылууда. Кафени иштетип келген Али Ифлазоглунун айтуусунда. 10 жыл мурун мен Октябрь кинотеатрынын жанында жайгашкан Балтика кафесин ижарага алган элем. Айына 20 000 сомдон ижара акысын төлөйм, бирок алар эч кандай квитанция беришпейт. 2017 жылы мен жерден ээсине кафени кеңейтүү өтүнүчү менен кайрылдым. Бишкек глава архитектура муниципалдык жерди ижарага кошушу керек болчу. Жердин ээси Чынара Султанбекованын атасы Эрнес менден $70 000 алып, мен документтерди бүтүрүп берем. Куруп берсеңиз болот деди. Акчаны берип кура баштадым. 2018 жылы Бишкек мэриясынын кызматкерлери келип, кафенин жаңы кеңейтилген бөлүгүн мыйзамсыз имарат катары бузушкан. Андан кийин Эрнес документтерди чечпестиги аныкталды. Эми ал менден акча алган деп таанып жатат дейт. Ошондой эле түрк бизнесменди коркутуп, белгисиз адамдар травматикалык тапанча менен да атышкан. Бир уна токтоп, чоң жигиттер түшүп алышты. Алар кафе жөнүндө сүйлөшүү керек деп коркутуп башташты. Алардын бири травматикалык тапанча менен менин бутума ок атты. Мен Туркиядагы туугандарым үчүн кабатыр болбо деп эч кимге айткан жокмун. Бул адамдардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин адамдары болгон. Себеби ал Таксим кафесин бузуп бизнес-борбор кургусу келген. Кафени күрөөгө коюу үчүн Туркиядан эри насыя алгам. Мен дагы 2 жыл төлөшүм керек. Ошондуктан мен эмне кылышты билбейм, деди түрк ишкери. Булак аргумент KG. Жеңиш Молдохматов, мен Жапаров, Мадымаров, Асанов сыяктуу көптөгөн саясатчылар менен жолуккам. Интернетте Өмүрбек Текебаев менен Жеңиш Молдохматовдун тамактануучу жайлардын биринде маектешип олтурган сүрөтү кызуу талкууга алынууда. Чыккан сүрөт боюнча Замандаш партиясынын мурдагы лидери Жеңиш Молдохматов өзүнүн пикирин Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал саясатта бардык тараптар менен жолугушуулар, пикир алышуулар болуп турарын айтат. Бирок саясатчы Текебаев менен эмне тууралуу сүйлөшкөнүн ачык айткан эмес. Саясий талаада саясатчылардын, журналисттердин бири-бири менен пикир алышып туруусу же жолугуп сүйлөшүүсү кылмыш эмес. Мен Садыр Жапаров, Адахан Мадымаров, Курсан Асанов жана башка көптөгөн саясатчылар менен жолуккам. Аны дагы чыгарсаңар болот, жашыруун эч нерсе жок. Мындан кийин дагы көп жолугушуулар өтөт. Артыбыздан киши салдырып, аңды бубара болбогула, биз дайыма ачыкпыз, дейт Молдохматов. Кошумчалай кетсек, жакында эле саясатчы Өмүрбек Текебаев менен журналист Али Токтокуновдун ошол эле тамактануучу жайдан тартылган сүрөтү чыгып, социалдык тармактарда талкууга алынган. Булак Назар Ньюс. Равшан Жээнбеков, Мончодогу окуя мындай эле көрүнүш. Равшан Жээнбеков Баниядагы балдардын окуясын талкуулабай, мамлекеттеги адилетсиздикти талкуулабайсыңарбы? Бул тууралуу Кызыктар блогу жазды. Кыргызстандагы ЛГБТ өкүлдөрүнүн укугун коргогон Лабрис уюму мындай жаза мыйзамга каршы келерин белгиледи. Кыргызстанда адамды өлүм жазасына тартуу мыйзамда жок. Бул катардагы эле кылмыш, зордуктоо катары жаза берилиши керек, дейт аталган уюмдун юристи. Саясатчы Равшан Жээнбеков дагы өзүнүн пикирин билдирди. Кыргызстанда мындан дагы оор кылмыштар болуп жатат. Эмнегага активдүү көз караштарды айтпайбыз? Бир баланын зордукталганы мамлекетке зыян деле алып келбейт. Канчалган адилетсиздик, мамлекетти тоноолор болуп жатса элдер кайдыгер.
Анан бир банядагы 2 баланын өз каалоолорун ишке ашырып жатканын талкуулап жатабыз. Бул эмнеден кабар берет? Коомдагы деле караңгы. Банядагы баланы талкуулабай, мамлекеттеги адилетсиздикти талкуулабайсыңарбы дейт Равшан Жээнбеков. Булак аргумент KG.